Daha жақындасаңыз. Болгонду. Жаман көп чыгып кеткен, канча бар ай? 100 бар. 100төн көп. Бірден санап чыгыш берет. Ошо сурооңорго барып, сууларды чыгарып алып, эметиңерде каршылык жок деген. Баары көчкүлө. Сайдан бери мындай чегине бар турбайбы? Көчкүлө болсо, көчкүлө бояк тазалагыла деп. 5 жыл деген. Баягы свобода болуп Кара кетет булган суу десең жакын болуп туруп. аларга деген эмне жакын болуп отурбаган турбайбы? Аяк кискиде барат. Биз ошо кызыл биз кызылдуу ошо чексиз ошол жанагы булган суудан кара кечеден бери келип туруган сайдын Жактан эле 4 үй болду. бул суу турган шариатта жок деп айрып калбайбы ачык жок Неге көчпөйм, бул жерден көчпөйм. Мен бул жерге ата бабамдан бери 93-жылдан бери бул жерде Акчардын жери болду. Акчардын арендале жери ата бабам. Мен аренда жер болсун, бирок сен жерде туруп өзүң жаман. Жок, менин малым ушакка көмгөн. 93-жылдан бери малым ушакка көмгөн. Малым ушакка көмгөн. Sizler kim? Tamam. Ayrılık mı de? Anlamında emesarı. Keçiskile. Keçiskile dağı biz bittiğe bir 10 gün nezal aldık. 5 gün nezal aldık. Biz kayra gittik. Çin'e. Bu arkada emetkile. İşte bunu hocam. Rajabına söylüyor ortası. Yılda da bir kalk gelelim. Просто бири-бириңерден кот берди. Çin'e sen sattın yok musun bisketler? Жерде чоң турат. Сайыс тараганы көңгөн мал, меники көңгөн мал. Агамдын малы деп чыгат. Журт көңгөн журттан. Жашап тургула. Özüm var mı tamam mı? Tamam mı? Bu жерде de orta. Geleceğim. 3 gün var ayrı etmiyor. O için ya yemek kaldı. Orada oturmam yok. Harcan vereceğim. Yok. Orta girmek. Sağ etsin. Suu masalesini ayağına çıkarınız da ben aytarım o şu.
Кытайдан келгендер деле бир тууган болуп жашап атпайбы Бишкекте мисалы. Араны кыргызбыз да бири-бирибиз менен. Men sizga aytaman, o'rtaga kirib o'tirsanglar bo'lmoq deb so'radim men sizlardan. O'rtaga kirib o'tirsanglar bo'lmoq. Азыркы күндөгү Нарын областынын Сөңкөл жайлоосунда болуп жаткан малчылардын ортосундагы конфликттерди жеринде барып көрүп, ошол жердеги көйгөйлөрдү өз жөнтөрүбүз менен сездирдик. Бул жайыттар өз убагында андан кийинки жылдардан бери эле ушул Жумгал районунун 4 ай өкмөтү чыгып жайлап келген жайыттар болгон. Булар бир кездерде Союздун убагында убактылуу ушул Кочкор районунун чарбаларына келишимдик негизде берилген жайыттар экен. Ошол карталар ошол боюнча калып такталбаган маалыматтар менен калып калган. Сырткы чек араларды, райондук чек араларды тактоодогу комиссиялардын областтык деңгээлдеги түзүлгөн комиссиялардын чечимдери жок эле. Булар бүгүнөн эле ошол карталар чыйылып кеткен дагы биздин райондун жайык пайдалануучулары бул биздин жерлер өзүбүзгө тиешелүү Союз убагындагы жерлерибизге деген ойдо жүргөнбүз. Мына азыркы күндө Жумгал районунун Куйручук айыл өкмөтүнүн жайык пайдалануучулары, Байзак айыл өкмөтүнүн, Чайек, Кызарт айыл өкмөттөрүнүн жайык пайдалануучулары пайдаланган жайыктардын үстүнө ошол Кочкор районунун дагы 3 чарбасынын малы келип конуп, мына азыр басым көбөйүп, ошол жерде жайык деградацияга учуроо эмесине стадиясына келип калыптыр. Малдын көптүгүнөн ошол сыйымдуулукту эске албастан, анан кийин бири-бирине атаандашы жолу менен бодону дагы, майда жандыктарды дагы Кочкор району айдап келишкен. Конуштары мал чарбасынын коно турган жерлери так көрсөтүлгөн эмес. Негизи бул жерлерге Кочкор районуна берилгенде, Союздун убактылууна берилген. Бирок ошол суу чыкпаган жерлер берилген. Союз убагында ал жерлерге водовоз менен сууларды ташып жеткирип турган чабандарга условия түзүп берип турган. Кара кече суусунун бурган суу деп коет, ошол бурган сууну буруп дагы бир 10 чакты чабанда жеткирип турган. Бүгүнкү конфликттин чыгышы мына ошол суунун жээгине тыкыз конуп алгандыгынан. Анткени малга сөзсүз суу керек. Жайык комитеттери Союз убагындагыдай финансылык жактан күчтүү эмес. Аларга суу ташып, водовоз менен ташып бергенге эмелер шарттары келбейт. Ошон үчүн конфликт чыгып, малдардын тыкыз, чабандардын тыкыз конуп алганынан ушундай уруш талаштар пайда болуптур. Учурда абал кандай, анан эки тараптын чабандары менен ортодо пикир келишпестик жаралып аткан жокпу? Пикир келишпестиктер жаралып атат. Мурун конуп турган жерлерге башка райондун малчылары барып конгондуктан алар конуш таппай атышат. Алар келген дагы карта боюнча деп туруп көрсөтүп коюп кетип калышкан, бирок самон деле ал жерлер деген ошол сууга ылайыктуу конуш чыкканда мал каягынан чыгат, каяка жайылат. Булардын баары эске алынган эмес. Биздин райондун жайык пайдалануучулары мындай сартерде калып калган учур болуп атат. Сөңкөл жайлоосу эгер басымды мындай көбөйтө бере турган болсо, ушул азыркы жайлаган малды алып келе турган болсо, 2 район, а жерде Автала району да бар. 3 райондун малы менен эмете турган болсо, тиги такырланууга бир эле жылда учурайт. Бул Кочкор районунун жанагы эс алдырабыз деген Саралас жайлоосундагы иш пландары менимче кайра каралып чыгыш керек. Союз убагында бул жерлерге топосторду, уйларды алып келип турушкан, бирок азыркы учурда майда жандыктагы, жылкы дагы аралашып келип атат. Анан кийин шарттуу малдын башына эсептегенде басым өтөлө көп. Чабандарыбыздын ортосунда конфликт мына болуп бир 2-3 жолку сычка чыкты. Биз жергиликтүү бийлик комиссиясы болуп, айыл өкмөтү, жайыт комитети, жер адис болуп, айылдык кеңештин төрагасы болуп барып туруп жеринде чачып чечтик. Урушпай талашпай туруп тургула. Муну жогорку деңгээлде өкмөттүк комиссия чечет.
жериңерге Кудай буйруса эми 20-жылдан кийин чечилет деп бизге ушундай жооп болгон. Бул убактылуу пайдалангандар. Ошол айыл өкмөттөрүнө тиет. 20 жыл чыдай тургула. Силер эми Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы чек араны талашкансыбай, ынтымакта жашагыла деген менен биз ынтымакташып келатканбыз. Бирок кошуна райондук ушунчалык келип келгенден кийин анан биз чабандарга дагы сөзүбүз өтпөй калды. Алар малын тиги басым көбөйгөндүктөн малдары кошулуп атат, арык болуп атат. Ушулардын арасында жооп бере албай атабыз да ушул. Буга чейин ошо аз санда эле чабандар келип байгылачы да, аларга эч ким унчукчу эмес, Кочкор району Союз тарагандан бери келген эмес. Бир да чарбасы келген эмес. Бирок биз ушул басымды баягы туура кармаш үчүн Чайек айылдын чабандары менен ынтымакташып, аякта дагы жай жетпегендиктен бир 10 чакты чабан киргизип өзүбүздүн жайыт комитеттеринин макулдашуусу менен алар да жайлап жүргөн. Анан кийин эми бул Сөңкөл деген өзү мындай тарыхый чөбү бир түрдүү эле чөп болот. Ал жерде эмени кармабаса бат эле деградацияга учурап кетет. Союз убагында такыр болуп калган. Ошону эми гана восстановить этип, эми гана чөптөр кичине эме келип аткан учурда кайра ого бетер эмени жайытты талкалап атабыз да. Андан тышкары мына ореки долбоорлор келип аткан жайыттын эң негизги максаттары долбоорлор боюнча жайытты жакшыртуу болчу да. Биздики мисалы үчүн райондо үч чарбачылык ошо кошумча чөптөрдү себүү, эспресент себүү, арпа себүү, ушуларды колго алып малды кошумча тоют менен эметип атсак, азыктандырууга аракет кылып атсак, башка райондордо бар жайыгышы чөп жыйнабайт, жаңы эле жайытка басым кылып чыкканы туура эмес бул. Мына ушул дагы өкмөттүк деңгээлде чечилиш керек деп ойлойм. Анан өзүбүздүн жерлерди мына архивдик маалыматтар боюнча 69-жылы өткөн экен бул жерлер. Ошондон бери улам созулуп келаткан негизги чыныгы пайдаланган жерлер ээлерди берилиш керек. Биздин айылдан, Куйручук айылынан ошол талаш жерге чейин болгону 28 километр жер. Биз аны кыштоо катары, жайлоо, жаздоо катары пайдаланып келатсак, кайра Кочкордун Шамшы деген тети асмандын башындагы жерлерди 4 түн өтүп, 5 түн өтүп алып келип, чабандарын малчыларын да кыйнап, эки элди мындай эмеге алып баратат да. Теги конфликтчи. Биз жергиликтүү эл бийлик барып эме уруштурбай, талаштырбай утурумдук басып келдик. Бирок эртеңки күнү конфликт чыгып кетсе, биз дагы ээ боло албайбыз бул эмелерге. Үстүн Куйручук айылына тиешелүүсү 10.000 гектарга жакын жер Сөңкөлдүн үстүндө. Ишо жанакы убактылуу кайра Кочкор районуна берилген дагы 8.000 гектар жерибиз бар. Башка чарбаларга канча берилгендигин азыр тактап атабыз. Ошол чарбалар өздөрүнүн жерлерин алыш керек деп эсептейбиз. Анан жайыт пайдалануучулар дагы өздөрүнүн мыйзамдуу жерлерине жайыш керек. Ошол мыйзамдагы мүчүлүштүктөр менен, картадагы мүчүлүштүктөр менен ушул конфликтке элди атайын алып барып атабыз да бизчи. Муну жоюшубуз керек. Өкмөттүк деңгээлде комиссия түзүп бергиле деп премьер-министр Абулгасиевге кайрылдык. Ушул комиссияны күтүп атабыз да. Рахмат.